Салам достор, менин аты жөнүм Нургүл Тайыр кызы. Мен Өзгөн районундагы жалпы эле районго эмес, республикага атагы чыккан көп белгилүү кыргыздын кыз жигиттерин окуткан Таңатаров мектебинде болдум. Таңатаров мектебине кирип барганда эле абдан ушул доордун агымы менен бараткан мектеп экендигине дагы бир ирет ынандым. Анткени Эдипейч журналы абдан сонун түшүндүрүп берди бизге директору. Ушул Эдипейч журналы менен биргеликте мугалимдер бир топ кагаз иштерден арылгандарына күбө болдук. Андан сырткары окуучулардын медиа бурч боюнча иштешип, жаңы медиада өздөрүнүн мектебин таанытууда, жалпы башка мектептерге өздөрүнүн методикаларын жайылтууда албан ийгиликтерди алып барып жатканына күбө болдук. Абдан QR коддорду колдонууда абдан мыкты өздөштүрүптүр алар. Андан сырткары биз аны эми эски медиа деп калдык, бирок ушул жаңы медианын түптөлүшүнө бир өбөлгө болгон гезиттердин чыгып жатканы дагы бизди абдан кубандырды. Анткени соц тармакта кайсы бир күнү өчүп кетиши мүмкүн, бирок кагаз беттеринде бул тарыхта кала турган нерселер калат. Андан сырткары дагы кайсыл унутуп атам, баягы IT боюнча бир мугалим окутуп, окуучуларды даярдап, булар бүгүнкүнүн эмес, келечектин камын көрүп аткан мектеп экендиги, мектептин жалпы жамаатынын жигердүүлүгү, баягы ар бир мугалимдин жүрөгүндө бир жанып турган оттун бар экендигин сезе алдык да. Кана мен ушундай ойдо калдым, ар бир Кыргызстандагы мектептин жамааты ушундай болсо экен, окуучулар ушундай болсо экен, жада калса ушу директор ушундай болсо экен деген бир ойдо калдым да. Рахмат сизге. Чоң рахмат эжеке, бар болуңуз.